Саламатсыздарбы? НТС телеканалынын түз эфиринде жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Аларды мен Мирзат Муканов айтып берем. Парламенттик шайлоонун расмий жыйынтыгы жарыялана элек. Туура бир жумадан бери БШКга бюллетендерди кол менен саноонун протоколдорун тапшыруу уланууда. Ушул саатка карата 99,96% катталып бүтүп, 2494 участкалык шайлоо комиссиясынын ичинен бирөө гана калды. Бул Россиянын Москва шаарында жайгашкан номер 9015 добуш берүү тилкеси экени кабарланды. Ал жактын протоколдорун алып келүү эмне себептен кечеңдеп жатканы азырынча айтыла элек. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдыжапар Бекматовдун айтымында, учурда шайлоо комиссиялары жана башка мамлекеттик органдар менен биргеликте иликтөө иштери жүрүп жатыптыр. Бир катар партиялар, талапкерлер айрым шайлоо участкаларындагы добуштарды кайра саноону талап кылып жатышканын кошумчалады. Азыр жумушчу топтор иштеп, кайра санап чыгуунун зарылчылыгы барбы же жокпу карап чыгып, чечим кабыл алып жатканы белгилүү болду. Буга чейин Боршайком шайлоонун расмий жыйынтыгы 18 декабрга чейин жарыяланышы зарыл экенин билдирген. Маалымат катары айта кетсек, Бирдиктүү шайлоо округунан 21 партия депутаттык орун үчүн ат салышкан. Добуштардын 99%-ын кол менен саноонун жыйынтыгында 6 партия 5%-дык босогодон өткөн. Алар Ата журт Кыргызстан, Ишеним, Ынтымак, Альянс, Бүтүн Кыргызстан жана Ыйман Нуру. 28 ноябрда өлкөнүн айрым жергиликтүү кеңештерине да шайлоо өткөн. Ошто Кара Суу шаардык кеңешине ат салышкан 2 партия тең 7%-дык чектен өтө алды. Натыйжада 31 мандаттын 20-сы Биздин Кыргызстан, 11-и эл үмүттүү партияларына тийди. Ал эми Жалал Абадта Кербен шаардык кеңешине 8 партия ат салышты. 7%-дык чектен алардын 5-өө өтө алды. Натыйжада 31 мандаттын 9-у Ата журт Кыргызстан, 7-өө Ынтымак, 6-өө Ишеним, дагы 6-өө Бүтүн Кыргызстан жана 3-өө Өнүгүү Прогресс партияларына тийди. Ушул эле күнү Жалал Абадта Токтогул районунун Кызыл Өзгөрүш айылында, Тогуз-Торо районунун Тогуз-Торо айылында жана Чаткал районунун Терексай айылында айыл кеңештерине депутаттарды шайлоо өттү. Кайрадан авария. Нарында жол кырсыгы катталып, 2 адам мерт кетти. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришкенде, каргашалы окуя түнкү саат 12:30 чамасында Кочкор районунун Семизбейли айылында катталган. Анда BMW үлгүсүндөгү унаа жолдон чыгып кетип бакты сүзгөн. Авариянын кесепетинен бир эркек, бир аял киши каза болду. Учурда маркумдардын аты жөнү такталууда. Куткаруучулар эркек кишинин жансыз денесин унаадан чыгарып, милиция кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Кыргызстанда акыркы суткада коронавирустан 2 адам көз жумду. Республикалык штабтан билдиришкенде, экөө тең эмдөөдөн өткөн эмес. Ошондо жалпысынан 2760 адам вирустан ажал тапты. 6 декабрга карата дагы 34 адамдан оорунун белгилери аныкталды. Анын ичинде Бишкек шаарында 26, Ысык Көл областында 5, Баткенде 2, Ош шаарында 1 адам бейтаптардын катарына кошулган. Пандемия башталгандан бери 184 миңдей адам COVID-19 вирусун жуктурган. Ал эми айыгып кеткендердин саны 179 миңге жакындайт. Кечээден бери 49 адам илдеттен сакайып чыккан. Бүгүнкү күндө стационарларда коронавирустан 373 киши дарыланууда. Коронавирустун омикрон деп аталган жаңы штаммы бир катар өлкөлөргө тарап кеткенине байланыштуу Сауд Аравия умрага баруучулар үчүн киргизилген эрежелерди өзгөрттү. Жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражаттары тараткан маалымат боюнча, жаңы шарттарга ылайык зыяратчылар аталган падышачылык тарабынан бекитилген 2 компоненттүү вакцина менен эмделиши керек. Ал эми бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму жактырып, бирок Сауд Аравия түзгөн тизмеге кирбеген препарат менен ийне алган жарандар үчүн өзүнчө талаптар бар. Тактап айтканда, алар 3 күндүк карантин жана обочолонуудан 48 сааттан кийин ПЦР тест аркылуу текшерүүдөн өтүшү керек. Ошондой эле Сауд Аравия бийлигинин чечимине ылайык зыяратчылардын падышачылыкта болуу мөөнөтү 30 күнгө чейин узартылды. Буга чейин умра учурунда чет элдиктерге өлкөдө 10 күн гана жүрүүгө уруксат берилген. Сиздер акыркы сааттарга алынган маалыматтар менен тааныштыңыздар. Саламатта туруңуздар.